Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды энелер күнү менен куттуктады. Кымбаттуу энелер, бардыгыңыздарды бүгүнкү энелер күнү менен чын дилимден куттуктайм. Биз эзелтеден бери энелерге ыйык сезимде, терең сый урматты ыроолоп келген элбиз. Өлкөбүздүн азыркы жана келечек турмушунда энелердин орду өзгөчө бийик. Энелер жашоонун башаты, үй бүлөнүн ынтымагын ширелткен, коломтонун ээси, коомубуздун уюткусу, жалпы мекенибиздин куту. Жаштарыбыздын руханий көрөңгүсү, мекенге болгон сүйүүсү, атуулдук сезими энелердин мээриминен башталат, алардын таалим тарбиясына барып такалат. Ар бир бала эненин мээрими аркылуу өз элин, жерин, мамлекетин сүйөт. Мекенге болгон атуулдук сезим энеге болгон сүйүүдөн башталат. Энелердин жана балдардын ден соолугун коргоо, аларды социалдык жактан колдоо мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты. Энелик мээримин төгүп, коомубуздун эртеңкисин, мамлекетибиздин келечегин аныктай турган татыктуу балдарды тарбиялап жаткан апалардын ар бирине ыраазычылык билдирем. Урматтуу энелер, майрамыңыздар менен сиздерге чын ден соолук, узун өмүр, бактылуу жашоо каалайм деп айтылат мамлекет башчынын куттуктоосунда.